Балага көз тийбөөсү үчүн же бир зыян жетпөөсү үчүн окулуучу дуба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям неберелери Хасан жана Хусейн үчүн ушул дубаны окугандыгы айтылган. Уайзукума би калиматиллахи тамма мин кулли шайтани ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Котормосу Аллахтын толук кысымдары менен шайтандан жана жаман көздөрдөн сенин сакташыңды сураймын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям назарга каршы таасир калдыра турган аяттар жөнүндө ушундай деген. Назарга каршы Кур'ани Каримде 8 аят бар. Бир инсан буларды окуган убакта ага эч кимдин назар тийбейт. Бул 8 аяттын 7-си Фатиха сүрөсү жана аятел курси. Фатиха жана аятел курси ар бир үйдө окулса, үй ичиндеги адамдарга инсан жана жиндердин назары тийбейт.